Өзбекстан өлкөдөгү энергетикалык тартыштыкты арылуу үчүн бул тармакта 4,5 миллиард долларга жакын каражат бөлмө болду. Июндун башында Шавкат Мирзиёев гидроэнергетиканы өнүктүрүү боюнча токтомго кол койгон. 18 жаңы ГЭС курууга жана гидроэлектр станцияларын жаңылоо боюнча 14 жаңы долбоорду ишке ашырат. Эске салсак, Ислам Каримов кезинде Тажикстандагы Рогун, Кыргызстандагы Камбарата 1 ГЭСинин курулушуна каршы чыккан. Бул Ташкент бийлигинин гидроэнергетикасынын кубаттуулугун арттыруу максаты жалпы эле чөлкөмгө кандай таасирин берет? Бул маселени айрым бир тарабын билүү максатында энергетика жаатындагы адис Расул Миталиевди студиябызга чакырган элек. Расул мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзбекстандын гидроэнергетикага миллиарддаган доллар жумшайбыз деген ниети да дароо эле бул чөлкөмдөгү суу тартышы коңшу мамлекеттердеги талаш тууралуу ойго түртөт эмеспи? Кандай дейсиз, Ташкенттин мындай дымагы канчалык натыйжалуу? Эми бизге маалым болгондой, кече жакында Өзбекстандын жаңы президенти Шавкат Мирзиёев ошо гидроэнергетика, бул кыргызча суу энергетикага 4 миллиард 300 миллион долларды жумшайт турган болду. Не дегенде жалпы ошо гидроэнергетиканы, жалпы энергетиканы Өзбекстанда карасак, жалпы мындай, не дегенде ошо өндүрүп аткан электр энергияны жалпы 90% бул жаратылыш газ менен өндүрүлөт, 5% бул мазут менен, 4% бул көмүр менен өндүрүлөт. Ошо негизинде бул Өзбекстанда электроэнергияны өндүрүп аткан бул көбүнчө жылуу станция. Ошо жаратылыш газ менен мазут, көмүрдү пайдаланат. Ошо негизинде суу энергетика болгон жалпы ошо 12% түзөт. Ошо негизинде бул жалпы кубаттуулугу Өзбекстанда 11.364 мегаватт түзсө, ошонун ичинде суу энергетика болгону 12% өндүрүлөт. Не дегенде эмне үчүн бул президент өтө көңүл буруп маани берип атат? Не дегенде бул суу энергетика бул эң бир арзан, эң бир экология жагынан таза өндүрүп аткан электр энергия. Эми бул өзүңүз жакшы билесиңер, бул Өзбекстанда Сырдария, Чоң Сырдария менен Амудария дарыялар өтөт. Ошону азыркы күндө ошонун суу энергетиканы иштетип, сууду кубаттуулугун, күчүн ошо энергияга чыгарганды азыр ушундай көп чоң маани берилип атат. Мына биз жогоруда да айтып өттүк, айтайын дегеним, коңшулар 2 ГЭС куралык деген сунуш айрыкча Өзбекстан тараптан колдоого алынбай келген. Эмне үчүн сунуш четке кагылып келген? 3 мамлекет бириксе электр кубаты алда канча жетиштүү болмок беле дейм да? Эми мурунку Өзбекстан президенти Ислам Каримов ошо түздөн түз ошо Тажикстанда Рогунский ГЭСке курулушка и Кыргызстанда Камбарата ГЭС курулушка каршы чыккан. Не дегенде Союз убагында, Союз учурунда ошо жалпы ошо 4-5 мамлекеттин Орто Азияда энергетика шайкеч болгон. Ошо негизинде ошо жалпы ошо энергия тармак ошо негизинде иштеген. Союз курап бүткөндөн кийин, таркагандан кийин ошо ар бир мамлекет өзүнүн энергетика коопсуздугун, өзүнүн энергетиканын өндүрүшүн көңүл буруп, ошо чоң маани берилген. Эми айтып койсок, не дегенде Өзбекстан дагы тиги өзүнүн баягы энергетикана көп көңүл бурулуп, не дегенде ошо тиги Кыргызстан, Тажикстан өзүнүн электр энергиясын өндүрүшкө бир каршы чыккан. Не дегенде бул түздөн түз баягы Тажикстан, Өзбекстан кээ учурда Өзбекстанга көз каранды болуп жүргөн. Ошо Тажикстан, Кыргызстан өзү ошо көз карандысына ээ болбош үчүн ошо мурунку президент Ислам Каримов каршы чыккан. Эми азыр бүгүнкү күндө ошо Тажикстан боюнча айтсак, 29 октябрь 2016 жылы түздөн түз ошо тиги Рогунский ГЭСтин курулушуна уже башталган. Ошол жерде президент Эмомали Рахмонов өзү бульдозер отуруп, ошо тиги платинаны өзү бульдозер менен сүрүп, ошо менен тиги ишти баштаган. Эми мындай айткан, бул өтө ири
чоң ГЭС, не дегенде бұның қуаттылығы 3600 мегаватт, бұл біздің Тоқтогул ГЭСтен 3 ГЭС барабар. Ошо негізінде бұлар Тажикстан ошо өзін су энергетиканы чоң маани беріп, ошо өзін су энергетиканы өндірішке бұл чоң әрекет кылышып атат. Мына биздин курулуш токтоп турган Камбарата туурасында сурасам, өткөн жылы Орусия Камбарата 1 жана Жогорку Нарын каскадындагы 4 ГЭСти кура албай калганын айткан эле. Эми албетте 3 миллиард доллар турган курулушту инвестор жок кылбайт. Бул маселени чечүү жолдорун айтып бере аласызбы? Эми бул баягы бир өкүнүчтүү окуя болду. Не дегенде өзү саясий чечим. 20 сентябрь 2013 жылы бул ошо курулуш Камбарата ГЭС Жогорку Нарын ГЭС боюнча бул уже саясий чечим кабыл алган. Ошондо Россия президенти Владимир Путин биздин президент Атамбаев менен жолугушканда ошол жерде келишим түзүлүп, ошо негизинде ошол жерде уже ошо курулуштарга ошо уже уруксат берилген. Ошондо бул саясий чечим болгон. Эми бу жерде мындай болуп калбады. Ошо тиги азыр Кыргызстан Россияны күнөөлөп, Россия бизди күнөөлөп, чындыгында бул бу жерде суроо пайда болот да. Ошо курулуш, суу энергетика курулуш, ошо ири долбоорлорду ошо ишке ашыруу кимдин кызыктары эле? Биринчиден биз Кыргызстан кызыктары эле. Эми бу жерде мындай чоң маселе болуп, ошо курулбай калды, былтыр денонсация болуп, азыр ошо тиги курулуш жокко чыгарылды. Не дегенде бу жерде биз биринчиден өзүбүздү күнөөлөш керекпиз. Не дегенде өз убагында биз ошо Жогорку Нараны курулушка биз өз убагында жерди пайдаланга өткүзүп берген жокпуз. Ошо эң бир ошо курулуштун токтоп калып ишке ашпаган ошол жерде ошо негизден ошо бирден бир себепкер болгон. Расул Мырза, маегизге рахмат айтам. Энергетика жаатында көз карандысы садист Расул Металиевдин пикири болду. Ийгилик сизге. Бул маалыматка кошумчалай кетсем, ушул жылдын май айларында Кыргыз өкмөтү алыскы тоолуу райондордо 14 чакан ГЭС салууга тендер жарыялаган. Азырынча кызыктар тараптардын арасында бир гана чет элдик инвестор бар экени айтылууда. Эми коңшу мамлекеттердин энергетика сала турган болгон инвестиция тууралуу айта турган болсок, ошентип Ташкент 2021 жылга чейин 18 жаңы ГЭС куруп, гидроэлектр станцияларын жаңылоо боюнча 14 долбоорду ишке ашырууну пландап жатат. Ал эми мархум Ислам Каримовдун ордуна баскан Шавкат Мирзиёев азырынча Камбарата же ошол эле Тажикстандагы Рогун ГЭСи тууралуу үн ката элек. Ал эми Казакстан энергетика коопсуздугунун Казакстандын 2030 жылга чейин өнүктүрүү долбооруна киргизген. Ал эми Кыргызстан болсо чакан ГЭСтерди салууга үмүт артып келет. Орто Азия мамлекеттеринин өз алдынча гидроэнергетика саясаты, анын ишке ашуусу жана келечеги тууралуу кесиптешим Исмат Ибрагимов айтып берген турат. Исмат, саламатсызбы Исмат. Буга чейин Борбор Азия мамлекеттери бирдиктүү энергетика саясаты менен иштеп келишкенин билебиз. Акыркы убактарда бул чөлкөмдөгү ар бир өлкө бул тармакты өз алдынча алып кетүү аракети байкалып жатканын айтып өттүк. Муну менен Орто Азиядагы гидроэнергетикалык маселени ар ким өз алдынча алып кетери туурасында кандай пикирлер айтып жатыптыр? Бул ошол энергетика тармагындагы көйгөйлөргө башында кичине токтоло кетсем, ошол бир канча жылдан бери суу тартыштыгынан улам Борбор Азиядагы электрдеги көйгөйлөр дагы ошондон улам келип чыгууда. Эске сала кетсек, ошол мархум Каримов дагы ошо Камбарата 1 жанагы Тажикстандагы Рогун ГЭСтерин курууга каршы экендигин билдирип, ошол өз позициясында турган, бирок бул чечимдерден эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Ал эми Өзбекстандын андан кийинки жаңы президенти Шавкат Мирзиёев президенттин буга чейин карманып келген Өзбекстандын карманган позициясынан жыйынтык чыкпагандан улам эми мүмкүнчүлүктөрдүн баарын ички ресурстардан издөөнү чечкен. Анын максатында ошол баардык ички мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу менен Өзбекстандагы көз карандысыз энергетикалык саясатты жүргүзүү аракетин көрүүдө, анын үчүн каражаттарды бөлүүгө дагы даяр экендигин билдирди. Ошондой эле бул Өзбекстанда негизи газ жана мазот менен көбүнчө байлыгы ушулар болгондуктан ал жактагы энергетика тармагын мазот менен иштетүү пландары каралып жаткан экен. Ал эми газот менен иштетүү сууга караганда бир топ чыгымдарды алып келгендиктен бир топ кыйынчылыктарга учурап калышы мүмкүн деген ойлорун айтууда. Бул багыттагы бул
ушул энергетика тармагындагы адистер. Ал эми Өзбекстандан башка дагы ошо Борбор Азиянын башка мамлекеттери, мисалы Түркменистан, Казакстандагы өз алдынча энергетикалык саясатын жүргүзүүдө. Мисалы Түркменистан Амударянын суусун колдонуп, ошонун артынан биз электр энергия боюнча көз карандысызлыкка жетишебиз десе, Казакстан болсо мазоттун жардамы менен 2 чоң атом энергетикалык станциясын курууга белсенүүдө. Адистердин айтымында бул Орто Азия мамлекеттеринин арасында Тажикстан менен Кыргызстанда энергетиканын таза энергетика өнүктүрүүнүн деңгээли жогору болгондуктан бул тармакта башка чөлкөмдүн башка мамлекеттери кыйналып калышы мүмкүн экен. Себеби СССР убагында энергетика тармагы ошол 5-6 мамлекеттин системасы бирдиктүү каралгандыктан бул системадан чыгып өзүнчө иш алып кетүү, бул бир нерсени жаңыдан баштап анын жыйынтыгын күтүү деген дагы маани билдирет экен. Ал канчалык ишке ашат, анын жемиши кандай болот, анын келечеги тууралуу азырынча айтуу кыйын, бүдөмүк бойдон калууда. Ал эми ошол энергетика тармагында адистердин пикиринде, эгер Өзбекстан өзүнчө иштеп кете турган болсо, өлкөсүндөгү мазуттун көлөмү, ошондой эле газдын көлөмү дагы ошол толук энергетика тармагын иштетип кетүүгө жетпейт деген ойлорун айтууда. Бул тууралуу азыр ушул тармак боюнча серепчи Карипбек Алымкуловдун пикирин уксак. Азыркы күндө көз караш кичине башкача болуп калды. Бүгүнкү күндө түшүнүгү болуп калды. Биз камбараттан кура турган болсок, биз суу маселелерин регулировкасын жакшы кылып, ошондо электр энергия маселесин чечип жакшы Кыргызстан ресурске сатканга жана Афганистан менен Пакистанга сатканга мүмкүнчүлүктөр болот. Суу маселесин регулировка кылгандан кийин токтогул менен камбарат болот. Ошондо суу маселесин дагы Өзбекстанга деңгээлеп чечип калган арада азыр түшүнүп атышат. Ошон үчүн мурункудай өтө катуу туруш бергенин жери жок. Мына башка өлкөлөргө караганда Кыргызстанда энергетиканын потенциалы жогору экендигин өлкө экономикасында ири киреше алып келе турган тармак катары айтылып келет. Бирок ошого карабай бул тармакта өнүгүү темпи көрүнбөй жатат десек да болот. Потенциалдуу тармакты натыйжалуу пайдалана албагандыгыбыздын себептери эмнеде экен? Буга чейин Кыргыз бийлиги бир канча ГЭСтерди куруу боюнча ири долбоорлорду аткаруу, ири долбоорлорду ишке ашырабыз деген убадаларын берип келет. Бирок аларга мисал катары айта кетсек, Камбаратта 1 жана Камбаратта 2 ГЭСтери жогорку Нарын, ГЭС Каскада, ошондой эле Кара Кечедеги жылуулук электр борборун ишке ашырууну убадалаган болчу. Бирок бул иштер азыркы учурда акырындык менен жүрүп, кээ бирлери үзгүлтүккө дагы учурады. Эске сала кетсек, ошол Нарын Каскадын куруу боюнча Орусия менен келишимдер түзүлгөн болчу, бирок орус тараптын ошол ишти аягына чейин чыгара албагандыгынан улам Кыргызстандын бийлиги бул келишимди жокко чыгарды. Андан кийинки өкмөттүн аракеттери бул Чехия менен болгон 16 чакан ГЭСти куруу боюнча дагы планы бар болчу. Бул чакан ГЭСтердин жалпы кубаттуулугу 188 мегаватты түзмөк эле. Ал эми түздөн түз салынган инвестициянын көлөмү болсо 190 миллион долларды түзмөк эле. Бирок акыркы убактарда ошол бул долбоордун дагы инвесторлордун баш тартканынан улам ишке ашпай калгандыгы ачык болду. Мындан тышкары Кара Кече көмүр кенин комплекстүү түрдө иштетүү максатында дагы пландар айтылган болчу. Бирок акыркы маалыматтар боюнча бул тармакка дагы инвесторлордун табылбай жаткандыгынан улам конкурс кайрадан жарыяланмай болду. Негизи бул иштердин, бул энергетика тармагын үнөмдүү пайдалана албай жана колдоно албай жаткандыгыбыздын негизги себебин ошол тармак боюнча адистердин айтымында бул инвестициялык саясаттын туура эместиги жана саясий жана экономикалык чечимдердин туура эмес кабыл алынгандыгында деп түшүндүрүүдө. Себеби саясий чечимдер ошол иштердин тагдырына түздөн түз таасирин тийгизет экен. Мындан тышкары экономикалык себептер дагы бул иштердин ишке ашпай калуусуна себепчи болот экен. Бизде Кыргызстандын энергетика тармагындагы саясатта инвесторлорго болгон шарт түзүлбөгөндүктөн бүгүнкү күндөгү чоң ири кирешени алып келүүчү тармак аксап, бүгүнкү мамлекеттагы бул акчадан кирешеден кур калып жаткан учур экен. Биз эске сала кетсек, Кыргызстандагы энергетикалык тарифке болгон баасы жогору болгондуктан инвесторлор бул тармакка көп кызыкпай жаткан экен. Мына өкмөт чакан ГЭСтерди салууга белсенип жатты эле. Бул долбоор бүгүнкү күндө иштеп жатыптырбы?
Чакан КЭСтер боюнча тендерлерге атайын сынак жарыяланган, алдан бир канча биринчи баскычынан өткөн, бирок бул маселе жогорку кеңеште бул маселени аягына чыгаруу боюнча дагы талкуулар болду. Депутаттардын айтымында бул тендер жарыяланганы менен ал КЭСтер кайсы жерге курулат, кандайча курулат, бул тууралуу өкмөттүн чечими жок экендигин депутаттар сынга алды. Ошондой эле бул эгерде ушул инвесторлар келип бул чакан КЭСтерди куруп иштеп кеткенде дагы алардын кирешесин кайрадан чыгарып алууга болгон экономикалык көрсөткүчтөр каралбай калгандыгын билдирүүдө. Мында буга кошумчалай кете турган болсок, ушул Чехиядан башка Кыргызстандагы чакан КЭСтерди өнүктүрүүгө Кытай өлкөсү да кызыккан болчу. Алар Кыргызстан өкмөтүнө бир канча кайрылуулар менен келген, бирок бул туурасында дагы азыр өкмөттүн ошол долбоор боюнча бир пикирге келип, ачык бир маселени чагылдырган бир долбоорду сунуштаганы бүгүнкү күнгө чейин көрүнө элек. Рахмат Исмат маалыматыңызга. Борбор Азиядагы өз алдынча энергетикалык саясат боюнча кесиптешим Исмат Ибрагимов айтып берди.